Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, орозо тууралуу келген хадистерге токтолуп өтөбүз. Бүгүн орозонун 3 артыкчылыгына токтолобуз. Биринчиси, Аллах Таала орозо адамдын урматына анын эртең менен ооз жапкандан баштап кеч күн батып ооз ачканга чейинки кылган баардык дуаларын кабыл кылып турат. Бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерине келет. Бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саласу даъватин мустажабатун. 3 адамдын кылган дуасы кабыл болот. Алардын бирөөсү даъвату соим, орозо адамдын дуасы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир убакытты белгилеп айткан жок. Эгерде адам орозо болуп туруп дуа кыла турган болсо, мунун дуасы кабыл болот дейт. Башка бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саласату даъватин ла турад. 3 адамдын кылган дуасы кайтарылбайт дейт. Булар үчүн асман эшиктери ачык. Аллах Таалага алардын кылган дуалары көтөрүлүп барат, Аллах Таала кабыл кылат сөзсүз түрдө дейт. Алардын бирөөсү ким? Ас-соим, орозо адам дейт. Башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саласату даъватин ла турад, 3 түрдүү адамдын кылган дуасы кайтарылбайт деп туруп, ас-соим хатта юфтир, орозо адамдын ооз ачканга чейинки кылган дуалары кабыл болот дейт. Эртең менен ооз жапкандан баштап ооз ачканга чейин кандай дуа кыла турган болсо, ошонун баары кабыл болот дейт. Башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам лис-соими инда ифторихи даъватун мустажабатун. Орозо адамдын ооз ачып жаткан кезиндеги кылган дуасы кабыл болуучу дуа дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, орозо адам кандай дуа кыла турган болсо, Аллах Таала булардын дуаларын кабыл кылып турат экен. Бул да болсо орозо адамдын Аллах Тааланын астында кадыр баркка, урмат сыйга ээ экендигинен бизге кабар берет. Орозонун аябай фазилеттүү, аябай сооптуу, Аллах Таалага сүйкүмдүү амал экенинен бизге кабар берет. Демек, бизге милдет болгон нерсе, биз көп дуа кылышыбыз керек. Аллах Тааланын кечиримин тиленип, Аллах Тааланын ырайымын тиленип, Аллах Тааладан бейишти сурап, кабыр азабынан, тозок азабынан коргоо тиленишибиз керек. Жана ошондой эле дагы бул дүйнө жана акыреттик кандай жакшылыктар боло турган болсо, ошонун баарын Аллах Тааладан дуа кылып, тиленип сурашыбыз керек. Жана ошондой эле, урматтуу мусулман бир тууганым, бул орозо адамдын дуасынан биз сак болушубуз керек. Эгерде орозо адамга зулум кылып кое турган болсок, ал бизге дуа кылып кое турган болсо, мунун дуасы кабыл болуп калат. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууганым, биз дуа кылган кезде жакшы дуаларды кылышыбыз керек. Жана өзгөчө дуанын арабчаларын жаттап ала турган болсок, өтө жакшы болот. Куран аяттарына келген пайгамбарлардын дуалары, же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерине келген дуалар, буларды биз жаттап алып туруп арабчасынан дуа кыла турган болсок, анда дуабыз дагы кабыл болууга ошончолук жакын болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү аябай кыска, бирок ичине аябай көп маанилерди камтып алган. Жана бизге өтө зарыл болгон нерселерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураган. Жана ошону Куранда дагы пайгамбарлар жана Аллах Таала дагы биз Аллах Таалага кантип дуа кылышыбызды үйрөтүп, ошол бизге дуаларды үйрөткөн. Биз ошолорду жаттап ала турган болсок, булардын сөздөрү кыска болгону менен, бирок маанилери аябай терең. Биз эмнеге муктаж боло турган болсок, ошону бизге үйрөтүп койгон. Ошого арабча жаттап, арабча дуа кыла турган болсок, бул өтө жакшы. Бирок ал нерсе колубуздан келбей турган болсо, кыргызча деле тиленип дуа кыла берсек болот. Албетте, дуа кылган кезде инсан биринчи өзүнөн башташ керек. Анан ата-энесине, тууган уктарына, устаздарына, ушинтип жалпы мусулмандарга дуа кылыш керек. Өзүнүн элине, өзүнүн жерине дуа кылып, сөзсүз түрдө орозо адамдын кылган дуасы кабыл болот экен. Анткени орозо адам бул Аллах Тааланын бир валияларын катарына кошулат.
Пайғамбар саллаллаху хадисінде келеді: инна аулия аллахи ал мусаллун. Аллах тағаланың олиялары бұлар намаз оқушылар дейді. Және хадисін улап: оман ясуму рамазан ва яхтасибу саумаху. Кім рамазан айын оразасын қармай тұрған болса, сен ихласымен қармай тұрған болса, ошол нерсеге соо үміт кыла тұрған болса дейді. Ва юъти зака, және зекетін бере тұрған болса, бұл адам Аллах тағаланың бір олиялары дейді. Әлбетте Аллах тағала өз олияларының қылған дуаларын қабыл қылады. Бұл олиялардың дағы өзінің даражалары бар. Әрбір мұсылман пендесі Аллах тағаланың олиясы болып есептелінеді. Әлем қаншалық инсан Аллах тағаланың парыздарын атқарып, арамдарынан тыйылып, жана парыздарға қоса нафил ибадаттарды көбейтіп, дүниеден зұғыт қылған сайын, ошончолук Аллах тағалаға жақындай береді. Ошончолук Аллах тағалаға жақын бір аулияға айланады. Аллах тағала өзінің аулияларын бұл дүниеден ақыретте қор қылбайды. Және олиялардың әрбір қылған дуаларын Аллах тағала не қабыл қылады. Демек, құрметті мұсылман туғаным, біз олиялық даражаға жетпейбіз ораза қармамайынша. Ошондуктан бизден мурунку пайгамбарлар, бизден мурунку солих кишилер эскерилген кезде улардын баарын сыпаттары кана ясуму нахар дейт. Улар күндүз ораза кармачу дейт. Кээ бирлери бир күн ораза кармап, бир күн оразасын аччу дейт. Ушинтип ар ким ар кыл сыпатта оразаны кармаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул нерсе бизге өтө чоң үлгү болуп берген. Жана сахабалар өтө чоң үлгү болуп берген. Булар Аллах Тааланын эң сүйкүндүү пенделери. Ал эми кимден ораза кармай турган болсо, бул дагы Аллах Тааланын бир олиясына айланып, анын кылган дуалары не кабыл болот экен. Демек, урматтуу мусулман туганым, бул оразанын бүгүнкү биз токтолуп турган кыскача биринчи фазилети. Ал эми экинчи фазилетине келе турган болсок, бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет: тастагфиру малаикату аля соимин. Периштелер ораза адамдарга истигфар айтып турат дейт. Аллах Тааладан бул адамдардын күнөөлөрүн кечирилүүсүн тиленип дуа кылып турат дейт. Биз баардык адам баласы ката кемчилик кетирүүчүбүз. Билип дагы, билбей дагы ката кетиребиз. Баарыбыз күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүн каалайбыз. Анын жолун издейбиз. Бирок биз ораза кармай турган болсок, бизге периштелер дуа кылат экен. Албетте бул периштелердин кылган дуасы кабыл болуучу дуа. Периштелердин санын Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Аябай көп. Асман, 7 кабат асмандын баарын толуп калган периштелер. Жер бетинде дагы периштелер бар. Аллах Таала өзү дайындап койгон периштелер. Ушулар ораза адамдарга дуа кылат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Башка бир хадистеринде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля мутасаххирин. Эртең менен саарлык кылган ораза адамдарга, эртең менен саарлык жеген адамдарга Аллах Таала жана анын периштелери салават айтат деген. Аллах Тааланын салават айтуусу мына ошол адамдарга өзүнүн периштелеринин астында мактоо айтат деген. Периштелердин астында ошол адамды мактайт деген. Бул дүйнөдө адамдардын мактоосуна жетүү үчүн биз канчалык аракет кылабыз. Бул мактоо жалган болгон болсо дагы, адамдар мактоо айта турган болсо, бул бир сиздин бир чөнтөгүңүзгө кызыгып, же сиздин аброюңузга кызыгып, же сиздин күчүңүзгө кызыгып, же бир сиздин сулуулугуңузга, же дагы бир башка сизде бир дүйнө кызыкчылыгы болгон үчүн сизге мактоо айтат. Бул жалган мактоо. Бул мактоо менен сиз эчтеке болуп кетпейсиз. Бул нерсе жок болуп турган мактоо. Бирок Аллах Тааланын мактоосуна ким арзый турган болсо, Аллах Тааланын мактоосуна ким татыктуу боло турган болсо, бул адам эки дүйнө кор болбойт. Жана ошондой Аллах Тааланын айткан салаваты бул Аллах Таала аларга өз рахматын түшүрүп турат, өз мээримин түшүрүп турат, өз берекелерин жагдырып турат ошол адамдарга. Булар кимдер экен? Эртең менен суфур жегендер, саарлык жеген адамдарга Аллах Таала жана периштелердин кылган салаваты бул жогоруда айткандай эле ошол адамдарга дуа кылып турат. Алардын күнөөлөрүн кечирүүсүн тиленип, Аллах Тааланын кылган ибадаттарын кабыл кылуусун тиленип, периштелер дуа кылып турат. Албетте периштелердин дуасы бул кабыл болуучу дуа. Бул Аллах Тааладан периштелер дуа кылыштык өтө бир улуу бир шарапаттуу орун, урматтуу орун, өтө сыйлуу бир
орын болуп эсептелинет. Орозо адам мына ушул нерсеге ким эртең саалык жей турган болсо же орозо боло турган болсо ушул нерсеге татыктуу болот. Демек бул дагы орозонун бир фазилеттүүлүгү. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, сиз кыйналып орозо кармап аткан кезиңизде, чаңкап, ачка калып, суусап, күндүн ысыгында кыйналып аткан кезиңизде сизге Аллах Таала назар салып турган эстеңиз. Аллах Таала сизге өз ырайымын төгүп аткандыгын, Аллах Таала сизге өз берекелерин жаадырып аткандыгын, сизге периштелер күнөөңүздүн төгүлүүсүн тилеген дуа кылып аткандыгын, жана ошондой эле сиздин кылган дуаңызда кабыл боло турганын Аллах Таала сизге ушундай урмат берип койгондугун эстеп сиз кубаныңыз. Ушул нерсени сиз биле турган болсо сиздин кыйынчылыгыңыздын баарын жеңилдетип жиберет. Албетте ким Аллах Тааланын периштелеринин дуасына эргише турган болсо, бул дүйнө акыретте кор болбойт. Аллах Таала өзүнүн аулияларын эч качан кор кылып койбойт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, экинчи фазилет эмне экен? Периштелердин Аллах Тааланын дуасына, Аллах Тааланын ырайымына, Аллах Тааланын мактоосуна бул орозо кылган адам татыктуу болот экен. Бул дагы аябай бир шарапаттуу амал. Биз көңүл коюп бул нерсеге чоң маани берип, орозону толук кармаган аракет кылышыбыз керек. Орозо болгондон кийин бирөөнү урушпай, бирөөнү сөкпөй, бирөөнү каргабай, же бирөөнүн буюн мурдап койбой, бирөөнүн капагын койбой, ушундай амалдардан алыс болуш керек. Орозонун өзүнүн ушундай шарттары бар. Бир эле жеп ичмеликтен тыюлуу эмес, балким бирөөнүн гыйбат кылганынан тыйылыш керек. Бирөөнүн жүрөктөн жаман күмөн кылганынан тыйылыш керек. Бирөөгө көрө албастык кылганынан тыйылыш керек. Бул дагы орозо. Орозо деген мааниси бул хабис, тыйылуу деген. Сырткы амал болсун, ички амал болсун, баарынан тыйылуу. Аллах Таала сизди ушунчалык орозо кармаганыңызды урматтап, сыйлап, ушундай сизге мээримин жадырып аткан болсо, дуаңызды кабыл кылып турган болсо, сиз орозо кармап аягында бузук иштерди кылыштыңыз. Бул Аллах Таала пайгамбар салам айткандай эле, кимде ким орозо кармап туруп, бузук амалдарын таштабай турган болсо, сөгүнө турган болсо, Аллах Таала анын жебей, ичпей койгону муктаж эмес деген. Ал адам орозосун кабыл кылбайт деген. Ошого ушул жака дагы маани бериш керек. Эми үчүнчү фазилети бул орозо адамдын өзгөчө эле Рамазан айында кылган амалдардын соолуктору көбөйтүп берилет. Өзгөчө орозо адамдагы ар бир кылган амалын эселеп көбөйтүп берилет. Имам Нахаи рахимахуллах таала айтат: "Сияму яуми Рамазан афдолу альфи яумин" деген. Рамазан айында бир күн кармап койгон орозоңуз башка күндөргө салыштырмалуу 1000 орозодон жакшы деген. Бир кармаган орозоңузга Аллах Таала башка күндөргө 1000 күн кармаган орозоңуздун соогун берет деген. Албетте парыз амалдардын соогун эч ким билбейт, бирок ошодон жакшы деп айткан. Жана ошондой эле тасбихату фихи афдолу мин альфи тасбихин деген. Бир тасбих айтыштыңыз башка күндөрдө салыштырмалуу 1000 тасбихтен жакшыраак деген. Ар-ракаату бир рекет окуганыңыз фихи Рамазан айында афдолу мин альфи ракаатин, башка күндөргө караганда 1000 рекет окугандан жакшы деген. Ушуга башка амалдарды салыштырып кете бериңиз. Бир садака кыла турган болсоңуз, ал 1000 эсе көбөйтүп берилет. Андан да көп эселери көбөйтүп берилет. Бир жакшылык кыла турган болсоңуз, жакшылык кыла турган болсоңуз, ошол көбөйтүп бериле берет. Өзгөчө орозо адам демек тасбих айтканы, истихфар айтканы, садака кылганы, көп Куран окуганы жана башка жакшы амалдарды кылганы кызыгыш керек. Анткени ал көбөйтүп берилет. Сиз орозосуз, орозоңуз соо өзү берилет. Ага кошо сиздин кылган амалдарыңыз дагы көбөйтүп берилет. Сооптор ушундай бир Рамазан айы соопко бай болгон ай болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Умрату фи Рамазан та'дилу хаджа" деген. Рамазанда кылган умра бул ажылыкка барабар деген. Ким Рамазан айында умра кыла турган болсо, буга ажылыктын соогу берилет деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жана башка бир риваятында ал-хаджат ма'i деген, мен менен ажылык кылгандай сооп ээ болот деген. Демек Рамазан айында умра кылгандагы аракет кылыш керек. Ага парыз өтөгөндөй сооп, парыз кылды деген эмес, бирок ошонун соогундай сооп берилет деген. Жада калса Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чогуу кылды деген сооп берилет деген. Ошого эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, Рамазан айында умрага барып келген өтө сонун амал. Өтө сооптуу амал. Ал жерге барганда ал харам мешитте кылган
оқыған намазыңыз бұл 100 мың есе көбейтіп беріледі. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи мешітіне барып намаз оқып тұрам, ал жерде 1000 есе көбейтіп беріледі. Ал жерлер аябай берекелүү, фазилет болгон жерлер, ошондой жерлерге барып көп ибадаттарды кылып келиш керек. Жана ошондой эле дагы таспихтер бар. Аябай соо көбөйтүп бере жатқан таспихтер бар. Ошо таспихтерди кылыш керек. Соо көбөйтүп бере жатқан намаздар бар. Ошолорду окуш керек. Жана көп Кур'ан окуш керек, көп зикир кылыш, көп истихбар кылыш керек. Адам тилин арканда гыйбатын алек кылбастан, же бир пайдалуу сөздөрдөн алек болбостон ушундай амалдар менен аткара турган болсо, бул адамдын соого көбөйтүп берилет экен. Ошого бизден бөлөкү салафи солихиндерден келет. Алар Рамазан айы кирген кезде фанбаситу биннафака дейт да. Бирөөлөргө садака бергени киришип кетет алар дейт да. Ушундай садаканы көп кылып жиберет эле дейт да, Рамазан айы кирген кезде дейт алар дейт да. Анткени ошол Рамазандагы кылган амалдардын соого көбөйтүп берилген алар билишет эле дейт да. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан ушундай бир көп соопторго ээ болуп калышыбыз керек. Бүгүнкү сабагыбыздан кыскача жыйынтык орозонун 3 фазилетин өттүк. Биринчиси бул экен, орозадан кылган дуасы кабыл болот экен, көп дуа кылыш керек экен. Экинчиси бул ага периштелер салават айтат экен, Аллахтан ырайымы түшүп турат экен, берекеси жаап турат экен ушул адамга. Жана ошондой эле үчүнчүсү бул анын кылган амалдарын сооптору көбөйтүп берилет экен. Ошого көп дагы башка нафил ибадаттарды көбөйтүш керек. Парыз намаздарды өз убагында окуш керек. Парыз намаздарды жамаатына барып окуш керек. Колдон келсе мечитке барып этикап кылыш керек. Жана мындан сырткары дагы фазилет амалдар бар. Ушул амалдарды кыла турган болсо, сооптор дагы эселеп көбөйтүп берилет. Дагы өзгөчө бул айда көп истихбар айтып, күнөөлөрдөн тооба кылып кайтыш керек. Анткени кандай эле сооптор көбөйтүп берилген сыяктуу эле, эгерде күнөө кыла турган болсо дагы булар дагы көбөйтүп берилип калат. Мындан өтө сак болуш керек. Аллах тааланын ушундай берекелүү болгон айын урматтабастан, Аллах тааланын шариятын көзгө илбестен, Рамазандын урмат жайына койбостон күнөөгө бара бериштик, баягы иштерди уланта бериштик, бул аябай чоң күнөө болуп калат. Будан сак болуш керек. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.